Жамоктор дүйнөсү. Менин кичинекей досторум, бүгүн биз ит менен мышыктын эмнеге өч болуп калганын билебиз. Силер билесиңер да, ал экөө ар дайым өч болуп, бири-бирине кыр көрсөтүп турушат эмеспи? Андай бизе кунт коюп угабыз. Илгери бир үй бүлөнүн сыйкырдуу алтын шакеги болгон экен. Бирок шакектин сыйкырдуулугун ээси билбейт. Ошентип жүрүп, оор абалда калган учурда баягы сыйкырдуу шакекти алар сатып жиберишет. Андан кийин ал үй бүлө дагы жакырланып, ач-качылыкты баштарынан өткөрүшөт. Алардын үй жандыктары ит менен мышыкта алар көйгөн кыйынчылыкты көрүшөт. Мышык менен ит эң жакын достордон эле. Алар үй ээлеринин абалын кантип кайрадан жакшыртабыз деп. Ойго батышат. Ит шакектин сыйкырдуу экендигин сезип, аны кайра алып келишибиз керек дейт. Мышык болсо, айтканыңда калет жок. Шакекти кайра алып келишибиз керек. Бирок кантип муну ишке ашырабыз? Азыркы ээлери шакекти дайыма кутуда сакташат экен деп итке суроолу карайт. Ит болсо: сен бир чычкан карма, ал кутуну кемирсин, андан кийин биз шакекти алабыз деп сунуш киргизет. Чычкан карма алып экөө жолго чыгышат. Алдыларынан бир дарыя чыгат. Ит менен мышык чычканды жонуна мингизип баягы дарыядан өтүшөт. Болжолдонгон үйгө жеткенде ит чуңкур казып кирет. Макулдашкандай чычкан кутуну кемирип, шакекти алып чыгып мышыкка берет. Мышык шакекти алар замат чуркап жөнөйт. Дарыядан кайрадан мышык менен чычкан иттин жонуна минип өтүшөт. Дубалдарды ит айланып өтсө, мышык дубалдардын үстүнөн өтөт. Үйгө жакындап калганда мышык алдыга чуркап кетет. Мышык иттен мурунураак келип, шакекти үй ээлерине кармата салат. Алар кубанышып, мышыкка ыраазычылык билдиришет. Үйгө жашаганга уруксат беришип, очоктун жанына жылуу жумшак мышык үчүн орундук даярдашат. Ал эми ит келгенде аны жемеге алышат. Мышык иш менен алектенип биздин көйгөзүбүздү чечип жүрсө, сен сайраңдап каякта жүрөсүң? Сага үйгө кирүүгө таптакыр тыюу салынат. Эшикте гана жашайсың. Уктуңбу? Дешет алар. Ушул окуядан кийин ысык суукка карабай ит байкуш эшикте жатып калат. Ал эми мышык жылуу жумшак үйдөн орун алат. Ит мышыктын мындай эки жүздүүлүгүнө аябай ачууланат. Ошол күндөн бери ит мышыкты көрсө, кыжыры кайнап, душманын көргөндөй атырылат экен. Артынан сая түшүп кубалап жөнөйт. Мышык болсо эски күнөөсүн сезип, иттин бетин карабай качып жөнөйт экен. Мына достор, көрдүңөрбү? Ит менен мышык ошондон кийин бири-бирине өч болуп калышкан экен. Достор, ушуну менен биздин жомогубуз соңуна чыкты.